Саламатсыздарбы? Бизде конокто мурунку вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова. Алтынай Сейитбековна, кош келдиңиз. Саламатсызбы. Иштериңиз кандай? Негизи жанагы тынбай иштеп жүргөн адам бир күн үйдө болуп калса өзүнө батпай кетет эмеспи? Азыр сиз эмне менен алексиз? Азыр мен көбүнчө үйдөмүн, 10 айдан бери. Анан кичине эмне коомдук иштер менен дагы алекмин. Анткени курак коомдук форумда мүчөмүн. Биз болсо ошол аялдардын бизнесте болгон жөндөмдүүлүктөрүн кичине кеңейтүү деген программанын үстүндө иштеп жатабыз. Сиз жана тажылуу вирус күч алганда кызматтан кеттиңиз. Чындап эле жумушту жөндөй албай калдыңызбы же башка дагы себептер болду? Өзүмдү эң мыкты иштедим деп айта албайм. Албетте буну эл баа бериш керек, жетекчилер баа бериш керек. Биз мамлекеттик кызматта жүргөндө эреже ошондой. Бирок мен ойлоп атам, ошол маалда колдон келишинче бардык иштерди жасадык десек болот. Анан мен ойлойм, кичине дагы башка дагы себептер болуп кетти го деп. Кайсы себептер мисалы? Мен уже кеткенден кийин кичине мындай ой жүгүртүп анализ кылсам, бул жерде кичине саясий дагы себептер болду го дейм. Анткени шайлоо келатты. Мен мисалы үчүн ал убакта пандемия гана оюмда болуп, шайлоо жөнүндө ойлогон дагы эмесмин. Бирок айрым адамдар, жетекчилер ошо шайлоону дагы эске алып, анан балким кандайдыр бир шайлоого дагы таасири тийип калабы деп, ар кандай. Эми бизде мындай да кирип, чыгып, шыбырагандар көп да. Анан мен ойлойм, ошол дагы кичине себеп болду го деп. Сиз жемиштүү иштедик дедиңиз, бирок ага карабай бүгүнкү күндө жанагы коргонуу каражаттарын кымбат сатып алган деген негизде сизге айыпталып атат. Сурак дагы берип чыктыңыз. Бул жерде мен ойлоп атам, кичине баарын эле бир эмеге айлантып беришти да. Мисалы үчүн биз ошол пандемия менен февраль менен март иштедик. Анан 1-апрелден тартып өзүңүздарга маалым болгондой кетип калдык. Ошол маалда биз иштеген учурда биринчи бир 5 миллион бөлүндү, эпидфонд деп коет, эпидемиологический фондко. Анан дагы иш кылса бир 30 миллионго жакын акча берилди. Кымбат деп азыр эметип атканы, мен ойлоп атам, кичине башка периодтор айтылып атат болуш керек. Жана күбө катары суракка барып келдим. Түргөн болгон жанагы суроолоруна жооп бердим. Дагы деле жооп берем. Мен билгенден сиз биринчи жолу сурак берип чыктыңыз. Алгачкы сурак сизди сестентти көрүнөт. Эми албетте ошондой бир уюмдарга баратканда өзү ар бир адам өзүнү жакшы деле сезбейт го дейм. Ал жерде өзүнүн дагы мындай мүнөздөрү бар да. Ушул кичине мындай коркунучтар дагы болду. Кандай болот, эмне суроолор берилет, жыйынтыктар кандай болот деп. Бирок мен айтып кетишим керек, ошол жердеги адамдар абдан мындай өзүнө корректүү, жакшы мындай сылык мамиле жасап, мындай профессионалдуу алып барды десек болот суракты. Сиз вице-премьерлик кызматка келгенге чейин башкалар сыяктуу эле мен дагы жооп берип калам деп мурун ойлоп көрдүңүзбү эле? Эми андай деле прям ойлогон жокмун, эмне болот экен депчи, жакшыга үмүттөндүм. Ошо болгон тажрыйбамды, анткени кээ бир мындай ойдо проектлер бар болчу, мындай кылса болот деп. Депутат болуш оңой да. Ал жерде сынап эле, тигинтке эле, минтке эле депчи. Анан мен ойлодум, ушундай сунуш түшкөндө, балким өзүм барып ошону бир ишке ашырсамбы деп. Анан мындай бир эртең жоопко тартылып калам же жоопкерчилик болот деп андайдарды бир ойлогон жокмун. Сиз жасайм деген жумуштарыңызды жасай алдыңызбы? Эми көп жумуштар азыр уже чын айтыш керек, менин гана колуман келген жок. Муну чын айтсам бир команда иштеш керек экен да. Бул жерде премьер-министр дагы, президент дагы ошол сен берген сунуштарды колдош керек экен. Кандай сиз жана бир команда болуп жемиштүү иштей албай калдык деген ойду айткыңыз келип атабы? Мен ойлоп атам, ошондой деле болуп калды. Мен мындай чоң ишенич болуш керек да, жетекчилердечи бири-бирине, анан кол астыңда иштеген адамдарга. Мен ойлоп атам, ошо мага карата бир мындай ишенич болгон жокко деп. Мен ошонун бир мындай колдоо катары сезген жокмун десем болот. Эмне үчүн ишеним болбоду деп ойлойсуз? Мен ойлоп атам, эми бизде эми саясий чөйрөдө партияга бөлүнүп калбадыкпы? Анан бул болсо бул партиядан, анан ал партиянын мурунку лидери, мен ойлоп атам, бул жерде биздин мурунку лидер Омурбек Бабановдун дагы кандайдыр бир эмеси болуп атты. Балким алар мага бир ишенбестик көрсөтүп атты го деп. Бул эми менин мындайча айтканда оюмда, бирок мен ойлоп атам, бул жерде себептер бар. Ошо мен оюм туура деле болуш керек. Бир мындай ишенип, чакырып, кандайдыр бир чоң проекттин үстүндө талкуулап, сурап, ошондой бир болгон жок.
чын айтайын. Мен азыр жанагы Сооронбай Шарипович тарабынан айтып атам. Эми премьер-министр менен жумушчу мындай эмеде албетте иш алып барып Элдет күчөп турганда ошол гуманитардык жардамдардын көбүн чиновниктер жеп койгон деген кептер айтылып атпайбы? Сизде бул маалыматтар барбы? Кабарыңыз бар беле булардан? Мен дагы ошентип угуп атам. Бирок мен ойлоп атам, бул жерде абдан мындай чоң изилдөө жүргүзүш керек. Мен иштеп атканда бизде эл аралык өнөктөштөр жанагы ВОЗ, ЮСАИД, элчиликтерден келип атты кичине. Анткени ошо биз эң эле башында иштеп калбадыкпы? Анда баардык дүйнө жүзүндө өзүндө эле дефицит болуп атты. Анан бири-бирине жардам бергенге мындай мүмкүнчүлүктөрү болгон жок да. Бирок уже жанагы Кытай марттын экинчи бөлүгүндө кичине өзүнө келип, фабрикалар иштей баштаганда, мындай мүмкүнчүлүк түзүлгөндө Кыргызстанга менимче жакшы эле гум жардам келип атты. Ошол эле донорлордон, ошол эле жеке ишкерлерден. Анан эми анын учету эмнеге болбой калды? Бул жерде дагы бир мындай айтып кетчү нерсе бар. Электрондук форматта бир жакшы программа биздин жанагы IT чөйрөсүндө жүргөн балдар акысыз, бир тыйын талап кылбай, бир ошол бизнесте жүргөн айым өзү каржылап, ошол программаны даярдап берди. Тирек деп атын коюп, ошол жерде баардык келген гум жардамдарды тизмелеп ошол жерге киргизсек, бүгүнкү күнү сиз дагы мен дагы ачык форматта көрмөкмүн. Кайсы ооруканага эмне жетти. Бирок тилекке каршы ал программа 11 апрелде даяр болду. Мен уже кетип калдым. Анан менден келген кишиге презентация кылып эметелик десек, колдоо табылбаптыр. Ошойдон ал программа бүгүнкүгө чейин жөн эле жатат. А суроолор мына эми пайда болуп атат. Сиз вице-премьерлик кызматта кандай катачылык кетирдим деп ойлойсуз? Эми байында дагы ушундай бир суроо болуп калды. Ката деп деле мындай бир азыр ушу эстей албай атам десем деле болот. Бирок мен ойлоп атам, азыр как кеңеш катары да азыркы иштеп аткан адамдарга өкмөттө кичине маселе чыкса, ошону мындай ортого салып, ачык айкын талкуулап, ошону мындай бир өз убагында мындай чоң бир эме кылып аракет кылыш керек экен. Кээ бирде мына өзүбүз чечебиз, эми бияка угузбай эле мынтип бир рабочий порядке деп коет го, ошондой чечип алабыз деп эметсе кичине узарып кетсе, иш болбой калат экен. Утур бир мындай жетекчиге барып айтыш керек экен. Мен ойлоп атам, балким мен албетте мен премьер-министрге келип айтып аттым, мондай керек, ушуну чечиш керек деп. Ал кишиге суранып аттым, сиз болсо президенттен суранып, ушуну тезирээк ишке ашырганга аракет кылыңыз деп. Анан ойлоп аттам, ошол балким өзүм суранып, мындайча айтканда макулдук алып, ал кишиден президентке жазылып, өз убагында ошол көйгөйлөрдү айтып эметсем, балким көп нерселер чечилип калмакпы деген ойдомун. Кабыл алмак белесиз? Ал суроо балким кабыл албай деле коюшу мүмкүн болчу. Анткени эми мындай мамлекеттик кызматта этика бар, вертикаль деген бар. Албетте мен ошон үчүн жалаң гана премьер-министрге айтып аттым. Демек уюшканды иштей албай койдуңар. Вот ошентсе дагы болот да, эми азыр ошону ойлоп атам да, мындай кичине мындай напористый болуп, мындай жок мынча керек десем, балким кээ бир маселелер чечилип калмак депчи. Бирок биз болсо бүт жана эреже кандай болсо, мыйзам кандай болсо ошонун эмесинде иштейлик деп аракет кылабыз да. А бирок кээ бирде ошол мыйзамда жазылбаган дагы эрежелер болот экен. Калгандай эрежелер? Эми вот жанагы балким жалаң гана регламентти карап отурбай, башка дагы жолдорду издеп чечкенге аракет кылыш керек экен. Если маселе жакшы болсо, ошону көзүм жетсе, азыр болсо ар кандай жанагы эмелерди пайдаланыш керек экен деген эмеде. Бул да тажрыйба. Тажрыйба. Пандемия учурунда тилекке каршы көп адам каза болуп кетти. Өкмөттүн кетирген биринчи кемчилиги эмне болду? Пандемия башталганда албетте баарыбыз, мына мен азыр бир жыл өттү, азыр ошол сезимдерди эстесем, коркунуч болду. Мен ойлоп атам, кемчилик катары да карантинди өтө эрте киргиздик. Бизнес токтоп калды, эл бир ай чыдады.
бирок бизде жанагындай акча топтоп кичине мындай финансылык каржы подушка кылганга маданият дагы жок десек болот, анын элдин мүмкүнчүлүгү дагы жок да. Мындай күнүмдүк жашоо менен алек болуп атпайбызбы? Ошон үчүн эл чыдабай калды. Чыгып кетти. Чыгып кеткенден кийин албетте уже жанагы вирус дагы пайда болду Бишкекте и жанагындай бири-бирин уже бири-биринен кете берди. Бул жерде мен ойлойм жоопкерчиликке тартылгандар тартылат. Мындан эч бир мындай коркпош керек и даяр болуш керек. Мен өзүмдү дагы айтып атам. Кайсы бир мындай кемчиликтер кетсе, биз албетте баарыбызга сабак болуш керек. Бул жерде жана июнь-июль айларында вирус күч алган учурда эл дүрбөлөңгө түшүп, президентти таппай калды. Сооронбай Жээнбековдун атына өтө катуу сындар айтылды. Президент дагы, өкмөт башчы дагы үн катпай туруп алды. Буга эмне себеп болду деп ойлойсуз? Негизи Сооронбай Шарипович мен байкагандан өзү деле өтө деле мындай бир көп чыгып эметпейт экен да. Мындай кандай десем, публичность деп коет го, ошондон кичине коркуп, тартынып турат го деген бир ой калды да мендечи. Анткени эң башында ошо пандемия башталып атканда мен бир нече жолу ошо премьер-министрге дагы айттым. Сиз тез-тез чыгып туруңуз. Башка премьер-министрлерди дагы как мындай эметтим, үлгү катары айтып, анткени эл азыр аябай чочуланып турат. Анан мен вице-премьермен, же министр, саламаттыктын министри чыкса, ал дагы өзүнчө бир эме. Сиз чыгыңыз, же болсо президент күндө керек болсо чыгып, элге ошондой бир маалымат берип тургула деп айтсам, эме алар башкача көз карашта болуш керек. Эме мен азыр айта албайм, эмне себептен алар жок болду, же чыкпай койду, атайынбы, же коркуппу, же айта турган сөз тапкан жокпу. Мага кыйын азыр. Анткени мен ал учурда уже болбой деле калдым командада. И эмне себептен чыккан жок, билбейм. Могу шайлоодогу ызычуудан кийин бийлик алмашты. Канткен күндө да сиз мурунку президент Сооронбай Жээнбеков менен иштешип калдыңыз. Ал киши эмнесинен жазды? Мен ойлоп атам, жеке өзүнүн бир мындай айтат, мүнөзүнөн го дейм. Ушу президент болууга даяр эмес болуп калды болуш керек ал киши. Анын артынан азыр уже кетип калгандан кийин, анан мындайча айтканда эми жерде жаткан адамды тепкилебейт деген сөз бар го. Бир жаман бир какой-то бир терс ойду айткым келбей атат да. Анткени жетекчи болду, кандай болсо дагы экс-президент, жаманбы, жакшыбы. Мен ойлоп атам, биз айтпасак дагы ал киши өзүнө өзү жеп атат. Өзү өзүнө мындайча айтканда кечирбей атат. Кайсы бир убакта кайсы бир кадамды жасабаган үчүн. Мындай бир сөзү бар болчу да, шашпагыла. Азыр убакыт ошондой шашыш керек. Тез жасаш керек бирдемени. Кайсы бир ой болсо, мына азыр жасабасаң, эртең кеч болуп калат. Азыр ушундай заманда жашап атабыз. Ал киши кичине мындай Советтик Союзунда бери келаткан, кичине эски мүнөздөгү адам, эски көз караштары менен мен ойлойм ошол болуп калды. Анан балким өзүнүн ишенчек болуп, кайсы бир адамдарга ишендиби. Анан жана коом кайсы бир нерселерди талап кылып атканда өз убагында реакция бербей койгону, мен ойлойм ошол кичине мындай ал кишинин кемчиликтери, катачылыгы болуп калды болуш керек. Элдин жанагындай маанайын сезип туруш керек да жетекчилерчи. Ошондо 5-октябрда 15 000 киши, 20 000 киши эмеге Ала тоо аянтына чыкканда, ошондо эле ал киши менимче жанагы чыккан партиялардын лидерлерин чогултуп, мындай бир кеңешме кылса болмок да. Эмне болду, кандай деп. Анан жанагы шайлоого баратканда дагы эл канча айтып атты. Мына сатып алуулар болуп атат, добуштар сатып атат, тигинтип атат. Мына эки партия өзгөчө жанагы айтылып атты. Ошондо президент катары мен ойлойм, ал ошо партиялардын лидерлерин чакырып, мондай бир эметип койсо, аларгачы эскертүү берип койсо, балким алар дагы кичине эметип калышмак. Демек, чечкиндүүлүк жетпейт деп ойлойсуз. Мен ошондойго дейм, чечкиндүүлүк, анан эми ар бир адам мындайча айтканда лидер болуп төрөлө берет да. Лидер болуш үчүн дагы өзгөчө бир мындай эме керек да, потенциал керек. Мен ойлоп атам, ошо Сооронбай Шариповичке ошол жетпей калды го дейм. Октябрь окуясы канчалык үмүттөрдү актап атат? Эми азыр эрте го дейм да, жыйынтык чыгаргандачы. Ар кандай революция, же моундай төңкөрүш дейбизби, революция дейбизби, моундай бийлик алмашуу 1,5 жылга чейин ушинтип дүрбөлөнүп турат.
Бул эч качан мына бизде уже тарыхта бар да, бул канчанчы жолу. 1,5 жыл абдан мындай коом дагы, келген адамдар дагы бир мындай нукка кире албай турганы бул болсо мен ойлоп атам. Эми нормалдуу деп дагы айта албайбыз, бирок процесс ошондой. Анан эми азыр уже мына бүгүн эртеңки күнү катачылык кетсе, уже эл кечирбейт албетте. Бизде бүгүнкү күнү граждандык коом өтө активдүү. Бул эми Кыргызстандын мындай эң эле мындай сыймыктана турган нерсеси. Биз ошону бузуп албашыбыз керек. Мен ойлойм, граждандык коом менен, активисттер менен, ар кандай саясатчылар менен Кыргызстан кичинекей эле калкпыз да, бириктирип иштегенге аракет кылышыбыз керек. Мен ойлойм, ошондой саясат болсо, көп процесстер мындай жакшы нукка кетет. Азыр бийликке келгендер өкмөттүк структураны кыскартты. Буга ар кандай сөздөр айтылып атат. Сиздин пикириңиз кандай? Өкмөттү оптимизация кылыш керек деп мен депутат катары дагы маселени көтөргөм. Бирок оптимизацияга мындай каршы келиши да мүмкүн да. Мен чын айтайын, бүгүнкү күнгү структура өтө деле жаккан жок. Жана саламаттык сактоону социалдык өнүктүрүү министрлигине кошуп салдык. Бирок эң негизгиси жанагы эмгек деген сөз түшүп калды. А бизде бүгүнкү күнү элди эң биринчи орунда эмне кооптондурат? Жумушсуздук. Демек, эң биринчи министрлик эмгек министрлик болуш керек. Ошо эмгекти саясатты аныктаган министрлик болуш керек болчу. Миграция маселеси эч жакка кеткен жок да. Аны болсо мындай бир жылдырып салышты да, бул как будто маанилүү эмес экенин. Мен ошондон билип атам, бул структураны мындайча айтканда дилетанттар жаздыбы, же болбосо мындай жакшы процесстерди түшүнбөгөн ошол жерде эксперттер жаздыбы депчи. Ушундай кадамга барсак, өтө резкий жасап, вообще башкача кылыш керек болчу андачы. Биз оптимизация кылабыз десек, жанагы мамлекеттик кызматтар бар го, канча бир 500гө жакын. Ошолорду карап, кайсынысы мамлекетте калат, кайсынысы мындайча айтканда аутсорсинг КЧПге берип салабыз. Ошонуш керек болчу. Анан жанагы 200 кызмат калат, 200 кызматты аткарыш үчүн 5 эле министрлик жетет десек, ошондой жол менен барыш керек болчубуз. Ошон үчүн мен кичине могу структурага эмнегедир көңүлүм мындай чыккан жок. Сизди больница дарылайт, саламаттык сактоо. ФОМС ошону текшериш керек, акчасын төлөп бериш керек. Бул совсем башка структура. Анан эл аралык донорлор ушул структура өзүнчө мамлекеттин астында болуш үчүн канча деген каражат берилди. Анан эртең кандай болот? Кыргызстандын эл аралык дагы мындай эмелери, милдеттери бар да. Алтынбек Сейитбековна, азырда өкмөттүн өлкөнүн абалы жакшы эмес. Сиз башкарууда такшы алдыңыз, мамлекеттик башкаруунун өйдө ылдыйын ысык соолун түшүнүп калдыңыз. Азыр кызматка чакырса барат белеңиз? 10 ай күттүм, мындай сунуштар болгон жок. Эми мен ойлойм, 10 айдын ичинде болбосо азыр деле мындай демек азыр деле жок. Эртең деле мага бирөө сунуш берип коет деген деле ой деле жок, анан өтө деле күткөн деле жокмун. Анткени мен ар бир любой жумушка иштей берем. Мен болсо жөн эле специалист болуп иштегем өз убагында. Ийкемдүү. Абдан. Мен болсо жумуш тандабайм. Анан мен үчүн бир өтө эле чоң кызматка барып бир мындай шеф болуш максат эмес. Мен тааныган элдер билет. Мен эң негизгиси жакшы бир мага мындай бир жүрөгүмө жаккан жумуш жасап, ошонун жыйынтыгын көрсөм, мындан артык эчтеке. 10 жылдан бери мамлекеттик кызматта иштеп келатат экенсиз. Анан айлыгы аз, шыктандыруучу бир нерсе жок. Сиз мамлекеттик кызматтан эмне таптыңыз? Тажрыйба. Бул биринчи тажрыйба. Мындай тажрыйбаны мен ойлойм, бир 30 жыл коммерциялык уюмдарда иштесем, топтой алмак эмесмин. Экинчиден, канча деген миң деген элди тааныдым. Өзүмдү дагы кичине болсо дагы көрсөтө алдым. Эл тааныды, жасаган жумуштар бар. Бүгүнкү күнү эми мындай эмне жасадың десең дагы айтып бере турган, анан ошону эстеп, ушуну мен жасадым эле деп кайсы бир мындай көрүп калсаң, ошого сүйүнөсүң. Ошондуктан мен ойлойм, мамлекеттик кызмат мага өтө чоң мектеп болду. Эми кайсы жерге барбасам, уже мага эчтеке коркунучтуу эмес. Уже мамлекеттик кызматта иштеген адам любой жумушту алып кете берет. Сиз жана маектериңиздин биринде ошол мамлекеттик кызматта иштеген жетекчилер көбүнчө кесипкөй кадрларды тандабайт экен деп айтыпсыз да. Буга эмне себеп?
Эми ошо көргөнүмдү айттым. Мисалы үчүн кээ бирде эми ар кандай болот да, тааныш, тууганчылык, ошондой бир дагы эмелер. Бирок канча деген мындай балдар келип арызданышты да. Мисалы үчүн бир эле мисал. Бир киши 97 жолу конкурска катышыптыр. 97, элестетип көрсөңүз. Бардык болгон конкурстарга мына госкадровый служба конкурс жарыяласа, ошол жерге берип атыптыр. Мындай начальник болобу, директор болобу, ошондой жерлерге берип, ошо бир да жолу өтө алган жокмун дейт. Бирок алган жанагы балдар эң бийик. Собеседование деген бар да. Бир жылчык жыгарып, ошого барсак эле кулап калат. Демек, жетекчилерге кээ бир учурларда башка бир какой-то эмелери, жөндөмдүүлүктөрү балким маанилүү. Кайсы мисалы? Эми ар кандай болот да. Балким бул менин таанышымдын баласы же болбосо менин жээнимдин бир кандайдыр бир эмеси, өзүмдүн адам деген сөз. Бизде ушул кичине кыргыздарда менимче кээ бирде жаман кызмат кылып коет да. Биз өзүбүздүн адамдарыбызды койсок, бизге бир мындай ишенимдүү болот го деп ойлойбуз да. Ал андай эмес, чынында эле. Кээ бирде эң жакын адамың биринчи сатып кетет. Сиз аял саясатчылардын арасында салмактуу саясаттан ордуңузду таптыңыз. Эркектер менен иштешүүдө маселе жаралбадыбы? Жок, эч кандай кээ бирде ушундай суроо берип калат. Мындай эркектер тарабынан бир шовинизм сездиңизби же бир билбейм, мен иштеген менин коллегаларым, мен ойлоп атам да, мага жакшы эле мамиле жасады го. Аял деп бир эч кандай мындай кемсинтүү же болбосо кандайдыр бир туура эмес мамиле жасаганын мен байкаган жокмун. Балким артыман айтып атты, сындап атты. Бирок мен ойлойм, коллега катары жакшы эле мындай наравных деп коет го, ошондой эле сүйлөшүп аттык. Демек, жумушка тоскоолдук болбоду? Болгон жок. Эч кандай тоскоолдук болгон жок. Муну ачык айтып коюш керек. Мына мен аял үчүн мага мындай кылган жок же болбосо бул жерде кемчилик болду деп мен айта албайм. Бул жерде ар бир адамдын өзүнөн экен. Аял башкарган жерде атмосфера кандай болот? Эмне тез өзгөрүшү мүмкүн? Менимче аялдар башкарган жерде атмосфера эми ар кандай болот десек дагы болот, бирок көбүнчө аялдар башкарган министрликтер же болбосо ведомстволор менимче жакшыраак иштеп аттыго деген ойдомун мен. Ошон үчүн мен ойлойм, аялдарды көбүрөөк жанагындай ишке тартса, жетекчилик жумуштарга тартса, мамлекет мындан утат. Анткени жоопкерчилик бийигирээк. Муну мен эми эч ким таарынбасын айта алам. Жоопкерчилик бийигирээк. Анан эне катары ар бир аял барган жерине ошо коллективге жасаган мамилеси, коллегаларына жасаган, жумушка жасаган мамилеси кичине башкачараак болот экен. Эл башкарам деген эркектердин кемчиликтерин дагы байкаган чыгарсыз. Биз кээ бирде өзүбүздөн бирөө мыкты болсо, мен эркектерди айтып атам да азыр, менимче кичине эле бирөөдөн мыктыраак болсо, ошону бир мындай жакындатпаганга аракет кылат экен. Эмнегедир? Билбейм эмне себептен, кандайдыр бир комплекстер бар болуш керекпи же кандай. Бирок мен ойлойм, сен жаныңа дайыма өзүңөн мыкты адамды тартсаң, ошолорду кызматка алып келсең, эң биринчи бул жерден мамлекет утат. Бул эми жетекчилерге как кеңеш. 30 жылда 30дай өкмөт алмашыптыр бизде. Мындай туруксуздук мамлекеттин келечегине кандай таасирин тийгизет? Эми көрүп атабыз мына кандай таасирин тийгизди. Туруктуулук, стабилдүүлүк жок. Бардык эл аралык индекстерде биздин ордубуз өтө төмөн болуп атат. Кээ бир коңшу мамлекеттерибиз айрым көрсөткүчтөр менен алдыга кетип калды. Шарттар бирдей болду. Советтер Союзу жок болгондон кийин бардык 15 республика бирдей шарт алды. Анан кээ бир мамлекеттер ошону сактап, улантып, даже көбөйтүп алышты. Биз болсо эмнегедир бар нерсени талкалап алдык, ордуна эчтеке алып келе албадык. Бул өкмөттөгү туруксуздук менен жана мамлекеттик башкарууну биз жоготуп албайбызбы? Андай коркунучтар албетте бар. Эми Кыргызстан прям өнүгүп кетсин, мыкты мамлекет болсун деп ойлогондор деле сырткы партнерлордон мен ойлойм жок. Ар бир өзүнө ойлошо, өз кызыкчылыгын ойлойт. Анан Кыргызстан болсо мына эң Борбордук Азиянын жүрөгүндөбүз. Чоң Кытай менен 1000 километр чек арабыз бар. Албетте көз арткандар да канча, биздин байлыктарга көз арткандар канча. Ошентип кээ бир мамлекеттер жок деле болуп кетип атышпайбы?
Сизди саясатчы Өмүрбек Бабановдун кадры деп жүрүшөт. Ал киши менен сизди эмне байланыштырып турат? Биринчиден Өмүрбек Бабанов ошо 10-жылы таанышканбыз партияга келгенде, Республика партиясына. Анан мен ойлойм, ошол мен бүгүнкү күнү ийгиликтүү адам болсом, анын кайсы бир бөлүгү ошол Өмүрбек Бабановго дагы тийиштүү. Ал кишиден өтө көп тажрыйба алдым, көп акыл үйрөттү. Ал эми өзү мындай ийгиликтүү киши катары дайыма биз менен ошентип жанагындай ийгиликтин сыры менен бөлүшүп турган адам. Анан көп нерселерге үйрөттү. Ошон үчүн албетте Өмүрбек Бабановго бүгүнкү күнү мен абдан мындай ыраазычылыгым чоң. Анткени эми ал киши биздин биринчи лидер катары бизге көп мындай жол ачып берди. Өмүрбек Бабанов саясатта ката кетирди деп ойлойсузбу? Ал киши өзү дагы айтып атат. Албетте эми адам болгондон кийин катачылык кетирет. Ал киши эч качан мына мен баарын туура жасадым деп айтпайт. Ал өзүнүн катасын өзү билип айтат. Мына могу жерде стратегиялык кандайдыр бир ката кетип калды депчи. Бул жакшы, мен ойлойм, мындай жакшы сапат. Өзүнүн кайсы бир катачылыгын кетирсе, ошону мындай ачык айкын айтып бөлүшкөнгө. Эми ал киши кандай ойдо, именно кайсы ката кетирди, мен ойлойм, эми аны чакырып сурасаңыз, ал мындай сиз баа бере алмайсыз. Мен ойлойм, эми этика жактан дагы баа бергенге туура эмес болот го. Анткени эми ал киши өзү айтып берсе туура болот го дейм. Сиз президенттик башкарууну жактайсызбы же парламенттик системаны колдойсузбу? Мен оюм, биз парламенттик башкарууну өнүктүрсөк жакшы болмокко депчи. Парламенттин эмнеси жакшы? Вот элестетип көрсөңүз, трибуна ачык. Парламенттик жана жыйындар өтө көрсөтүп атат. Эл үнүн жеткизе алды. Мына любой депутаттын эшигин тээп, кайсы бир региондон келсе дагы кирип, көйгөйүн айтып, ал депутат болсо ошо трибуна менен пайдаланып, ошол жыйналышта айтып атат. Мына могу айылда ушундай кемчиликтер бар экен, мындай бар экен деп өкмөт тапшырма берип, элдин үнүн укканга, элдин көйгөйлөрүн жеткиргенге парламент бул жакшы инструмент. Бирок биз муну пайдалана албай кайдык. Муну чын айтыш керек. Жанагы, бирок бул жерде дагы мен ойлоп атам, жаштык кылып койдук да, мамлекет катары жаштык кылдык. Албетте, Англияда 800 жыл болду парламентке. И то алар бүгүнкү күнгө чейин жана айтып атат, эми парламентибиз өтө мындай совершенный эмес депчи. Айлыкка жашаган жарансызбы? Албетте, өтө деле мындай, өтө деле эмес, бизнес деле жок. Экөөбүз бюджетникпиз. Өкмөттө айлык эми жаман эмес. Муну ачык айтып коюш керек. Эми өтө деле, албетте, эми мындай кайсы бир мамлекеттер менен салыштырмалуу балким бул өтө деле аз. Бирок башкаларга караганда, ошол эле дарыгерлер же мугалимдердин айлыгына караганда өкмөттө айлыктар жакшы. То есть ага жашаса болот. Сиздин бир маектериңизди окудум, бизде мамлекеттик кызматкерлер бааланбайт депчи. Эгер башка өлкөлөрдөн сунуш түшсө кетип калбайсызбы? Эми башка өлкөлөрдөн сунуш түшпөйт го, анткени мамлекеттик кызматка, анткени жарандыгым кыргыз жаранымын. Анан эми ойлор болду да, балким башка жака дагы барып иштеп келсемби деп. Бирок уже мындай өтө жаш эмеспиз. Анан бир жерге барып, кайсы бир мамлекетке барып, ошол жерге интеграция болгонго мен азыр кичине мындай чочулап турам. Бирок бир Москвада вакансия болгон, ал жерге конкурска мен катышкам. Бул ачык сөз. Бирок жыйынтыгы пока чыга элек. Алдыда жайында шайлоо болот, парламенттик шайлоого барасызбы? Азырынча эми барбайм го деп турам. Бирок уже андай айткандан дагы мындай чочулап атам, анткени убакыт келгенде балким баргым келип калат. Ар кандай себептер болот. Эми адам өзү ошондой экен. Бүгүн бирдемени талап кылып каалап атса, эртең башкача болуп кетиши мүмкүн. Чынын айтсам, именно парламентте мага жумуш жаккан жок. Эмне үчүн? Кызык эмес болду да, мындай бир инерттүү түрдө десек болот да.
мыйзам жазып же бир мындай контролдук жана функцияларды аткарып, мага мындай динамикалык жумуштар жагат экен да. Мен ойлодум ошондо уже өкмөттө да иштеп калбадымбы, ошо өкмөттө жумуш кызыгыраак экен. Дайыма бирдеменин үстүндө иштейсиң, кыймылдап турасың, бирдеменин үстүндө иштейсиң, мындайча айтканда талап коесуң, ошого жетесиң, результатын көрөсүң, сүйүнөсүң. Парламентте еще атмосфера да кичине жаккан жок. Ал жерде ар бир депутат ойлойт экен, мен деле эми депутат болбодумбу, эң биринчи биздин милдетибиз өкмөттү тепкилеш. Ошондой бир эме болуп калыптыр да. Анан мен ойлоп атам, албетте биз айтып атпайбызбы, элдин баары аура кандай агрессивдүү. Депутаттар өзүбүз да үлгү көрсөтпөй атабыз да. Өкмөт келсе эле сындайбыз. Жакшы бир айткан сөзүбүз жок. Ошол эле обязательно өкмөттүн кемчилигин издеп турабыз да. Эми албетте бул дагы керек, бирок кемчиликтер менен кошо издөө менен жакшы сөз айтып, ошолорго багыт берип турган депутаттар азыраак болуп атат да. Ошон үчүн мага атмосфера өтө деле жаккан жок. Сизге кыска жыйынтыктоочу сөз. Бири-бирибизге кичине мындай сылык мамиле жасап, жылуураак сөздөрдү көбүрөөк айтып, ошентип турсак, мен ойлойм, чөйрө дагы өзгөрөт, балдарыбыз көрүп, жакшы тарбия алат бизди көрүп. Баары өзүбүздүн колубузда. Чакыруубузду четке какпай, маекке келип бергениңизге чоң рахмат айтабыз. Ишиңизге ийгилик. Рахмат.